Махырдан құтылбасаңыз, махыр сізге қарыз болып мойныңызға жазылып қалады. Неге именно Таиланд? Башқа қыздар деген махырға квартира, бриллиант, лексус. Жоқ дегенде саната сұрайды. Мен саға еще скидка қылып қойғым. Бұл еще скидка ғой, Таиланд барып келші Усманан. Мен англисче білгендечі. Қырғызстанда қиналып жүдеп жүргөч, Англияға барып клубникатор иштемекпин. Ал көнөктөрдүн баарын Инстаграмда элдин баары көрүп койгон уже. 48 подписчик. Сен өзүң башында саманды көрбөй, башка бирөөнүн башындагы чөптү көрөсүң го. Соли аяшка чогудан. Түскөн билбенден сүпүлү ойдо yomu. Базарга барып ит алып келем үйгө. Койчой. Қандай эмне болсун, жиндесиң го? Булар транстар. Базар жак, мен дагы трансқа кирип кеттим. Суп-сулуу кыздар экен, брат. Абайлап жегиле. Бияктын тамактары ачуу болот. Но это по факту. Sen menин ayday sulu жыргаламсың. Демдеги толкундаган ырларымсың. Сүйгүмдү элеп алган кандай жансың. Койсоңчу жанды кыйнабай. Бул дүйнөдөгү баардык аял затыначы ушу силерден эркектерден бир вниманияңар жетпейт да. Театралда актерлордун көзүнчө аябай уялам мен. Таиландта көбүнчө жанагы өзгөчө адамдар менен дагы элге таанымал го көпчүлүккө. Таиландта дрон учурган болбойт экен, а биз учурдук. То, что я умею делать. Кыскасы Таиландтан тартыш керек болчу. Сразу эле жарым саат калганда бар шортом бар. Ошол отелде жашап алдык. Азыркыга чейин сурап турам, эмнеге арыкташ керек? Кийип алдык жана отелде полный. Красавчик бала керек, анткени контраст болуш керек. Ушундой актер болуш үчүн сөздөрдү окуш керек Султан мырза, кандай болобуз? Жанында турсаң, оу деп сүйлөйт да. Недавно эле аткардым. Ошону же Вьетнамга эле кетип бербей. Экинчи күнү баргандачы. Ошол кинонун атын айтканда, балким ойлонуп калды окшойт. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бүгүн дагы Этно подкасттын алкагында сонун бир мыкты тасманын үстүндө маек курмакчыбыз. Ал тасма Кыргызстанда эле эмес, Таиландта тартылып келди. Менин оюмча Таиландта өтө кызыктуу окуялар болуш керек. Ошолордун үстүндө сөз кылалы деп атайын ошол Махыр Таиландта деген тасманын жаратуучулары, көрүп берген актерлору бүгүн биздин конокко келип калдыңыздар. Кош келиңиздер. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, шүгүр. Загорелый болуп дагы эле кетелек экен, Меники постоянно. Жакшы. Кандай болду? Кандай тартып келиңиздер? Кино бүттү, буюрса даярсыңар. Чыккан отурасыңар. Качан чыгат? 27 март. Урматтуу достор, 27 мартта бизден ошо кино жаратуучу менен биргеликте Таиландка барып келебиз. Качан тартып жетиштиңер? Бул негизи эле Никрофил тартып бүткөндөн кийин негизи эле идея бар болчу, жайында эле тартабыз деген. Жайында аякта дождливый сезон болуп калган. Анан ошондон айынан декабрга жылып калган. Никрофил 46 ночей. Кинобузду тартып бүтөр менен сразу тияка кеткенбиз. Неге там реклама алган жокпуз дегенде себеби дегенде 46 ночейге көбүрөөк акцент кылганбыз. Анан кийин ошон үчүн техничный эле барып тартып келдик. Сон. Негизи сөздү башынан баштайлы, Бекем мырза. Эмне болуп тартылып калды? Эмнеге Махыр, эмнеге Таиланд? Сен башта, анан мен эс чогуланып кетем. Сен айтып бүтүң неме? Махыр бул идея Улук Чыналиевке таандык. Ушул мырза айтып калды бизге. Негизи Таиландка башка идея бар болчу. 2-3 идея бар болчу, бирок токтолуп айтканбыз да. Кыскасы Таиландтан тартыш керек болчу. Таиландтан тартыш керек болчу. Таиландтан мен биринчи барып келгенде изучать этип келгем, бүт барынча расходторду, локацияларды примерныйчы. Анан ошондо Таиландтан тартып келиш керек кино, ушундай деп бир 2-3 идея бар болчу. Бирок токтолуп айтканбыз. Анан Улукка барып калдык. Улук айтып калды ушундай Махыр
деген идея деп анан жакты бизге дагы. Анан ойлонуп ошого токтолдук да. Идея эмнеден улам келип чыкты ошо? Идея ошо Инстаграмдан чыгып атып, короче, чыгып калган ошо махыр идеясы. Анан еще бизде дагы аябай актуально болуп кетти го. Бизде Казакстанда махыр деген тема аябай эме го. Мындай актуальный тема. Постоянно махыр дегенден анан эси ошол жөнүндө кинону Тайландтан тартсак кандай болот деп балдарга сунуштадым. Балдар да ойлонуп көрөлү деп анан ар кандай эмелерин, ходдорун, сюжетин ойлоп көрүп, болот экен, жарайт экен, как раз в принципе отурат экен дедик. Анан все отурдук, ошо менен башыбызга кирдик, полный жаздык. Жазып туруп даярданып туруп анан бек айткандай декабрда кеттик. Кышта прям баягыда суук болуп атканда тиякта ысык экен, вообще ысык. Анан Кыргызстандын арасынан карап тандап эң краш мырзаларды тандап Ал сразу ойго келди. Анткени эми сүйүү жөнүндө кино, комедия тем более. Көбүнчө ошо жаштарга, даже муундарга деле болуп калат. Анткени тема өзүңөр билесиңер. Ошондон сразу ким кандай кылсак, анан Бека айтты, улип по-любому сен тартыш керексиң. Ушундай уш керек дедим, анан айттым. Мен тартып алганда бар, мен комедийный көп серьезный эмеге отурбай калам, анан полностью өзүм тартсам вообще окшошпай калат. Ошон үчүн давай бир по-любому бир сулуу красавчик бала керек, анткени контраст болуш керек да кичине. Допустим, мен хоть какой-то жагын, юмор жагын эметсем, бул жагынан серьезный жагынан драматургия, жаңа эле айткандай сулуулук жагынан кыздарга арнап эметкенде, чтоб Султан ал жагын жаап турсун деп. И также Эльзада Исмаилова. Бека айтып калды, Эльзадан тартсак да жакшы болмок дегенде ойдо жок болчу. Анан ошо Бека айтып калганда мен да как раз ооба Эльзадан тартсак жакшы болмок, как раз өзүм да Черный двордан көргөндө кызыгып жүргөм да. Ошондой каст чогулуп туруп ойноп көрсөк кандай болот. Тем более Султан, Эльзада бар, медийный. Кызыгып, ойлонуп анан. Мага жаккан каст, анан кийин уже жолугуп сүйлөшүп эметип атканда Эльзада өзү айтып калды. Мен да ушундай кинодо анан ушундай актерлор менен тартсам жакшы болмок деп. Тем более сүйүнөт экенсиң ушинтип айтып атса Эльзада. Все болду, анда жакшы настрой менен баштадык, тартып эметип, жыргап, күлүп, каткырып, короче, приключениялар көп. Сизге сунуш келди, ушундай талантка барабыз, эс алабыз, тартылабыз. Сунуш келди, Бека чалды. Таиландка барып тартайын деп атабыз депчи тасманы. Таң калдым чындыгында. Таиландка барып тартайын деп атабыз депчи. Анан кийин негизи бир жака чет өлкөгө барып тасманы тартуу деген кандай оорбу, кыйынбы, мен да эми актер катары кандай болот дедим өзүмө дагычы. Анткени ал жакта эли да башка болот, анан тамагы да башка болот, анан жүрүш туруш кандай болот, адаптация болобу болбойбу белгисиз болуп калды. Эми бирок мага бир суроо берди да Бека. Таиландка барыш керек болуп атат, арыкташың керек болот деди да. Бир аз. Ошондо азыркыга чейин сурап турам, эмнеге арыкташ керек депчи. Эмнеге жанрга, эмнеге деп ведущий болуп калдым. Кандай тиешеси барбы? Жок, жа фигураны чыгарып, Жок, арыктан бул мен эмечи, мындай сүрөттөрүнөн, эме видеолордон аябай эле мондай чоң көрүнөт да. Анан кийин Эльзада кички кыз, чакан кыз да. Анан өкөн жанда дагы мондай чоң болуп кетпесин деген кичкирээк арыкта деп ушинтип айткам да. Эльзада кичине тоо болду деп. Эльзадан неге алып калганыбыз да себеби бирден бир неме, мен бүт баарын айткам, неме депчи. Ал жакта эми малый группа кетебиз. Крафт деген болбойт, силерге бирөө чай алып келип бербейт. Ар ким өзүнүн жолу менен кетет. Жардам бергиле проектке баарыбыз чогуу бир эле адам 2-3 должности менен кетти, напримерчи. Анан кийин ошол убакта ойлогондо эле кыздын ролун бул Эльзада жакшы аткармак да. Себеби дегенде ал профессионал актриса дегендейчи. Анан көп нерсеге чыдайт, ысык суукачы. Анан ошон үчүн Эльзаданы тандаганбыз. Ошондой эле болду. Мындай мен жанагы биринчи барып
Таиландка барып келгенде элестеткендегидей жеңил болгон жок. Мен аябай эле жеңил элестетип болуптур мындай деп элечи. Команда менен барганда уже бир топ кыйын болду да. Себеби дегенде Климатизация болду. 1-2 күндөн кийин башталды, особенно мен жестко кыйналдым го дейм. 1-2 күн барган нормально болду, анан эртеси күнү все уже съемка күнү, по-моему, биринчи күнү съемка старт дегенде эле, блин, вообще кыйналып, температура болуп, жүрөк айланып. болбосо айткам менчи. Мондай болот, ал жакта ысык депчи. Все равно организм деген ушундай экен. Сизде кандай болду барганда? Мен негизи сүйүндүм чындыгындачы. Таиландка барып кино тартабыз дегенде мен жашоомдо мен негизи биринчи жолу чыгып атам да мынтип чет өлкөгөчү. Анан биринчи жолу чет өлкө, анан кийин кино тармагында да болот да. Өзүмө абдан кызык болду. Анан эми Таиланд өзү ысык шаар, ысык мындай Душно, да. Душно слишком. Эмеден самолеттон монтип эштер ачылганда эле мындай пар, ысык пар келди да. Феңгитти. Жана парилка болот го мындай мончолордучу. Ысык пар мындай. Резко. 14 күн кантип чыдайбыз деп ойлогом, ошондо көмүп калат экенсиң, бирок 4-5 күндөн кийин, 4-5 күндөн кийин адаптация болду. Еще мен ошо самолетте кетип атканда бека айткан да, ушу заранее эле ысык болот, аякта тигинде мындай жылуу кийимдер көп албагыла. Вообще даже кийимдер албай эле койгула, тияктан арзанчылык. Ошактан эле алып алабыз тигинде мындай дегенден деп. Анан мен бир жеңил шорта футболкалар алып алгам, самолеттен Таиландка бир жарым саат калганда уже примерно стюардессалардан сурап канча калды Таиландка тигинде мындай деген, жарым саат калды деген, все хорошо деп анан стюардессадан сурап тараткандан кийин кийин болсо болобу деди. Все хорошо болот деди. Анан мен сразу эле жарым саат калганда шорта бар кийип баардан он булар шымчан кофтачан чыгышты жүдөп, катап тердеп ысып. Бирок ошондо дагы шорт эмелер кийгенде, блин, вообще ысык экен. Таң калдым, аябай таң калдырды. И то, по-моему, күн бүркөктө барып калдык, күн чыкпай эле, постоянно мындай күн бүркөк болуп турат, бирок, блин, ысык да аябай. Күн чыкканда вообще, блин, страшно болду жестко. Салкын аба жок да. Салкын аба жок, комнатада отурасың, кондёр өчпөйт вообще. Канча градус экен? 40 го, 40-тан даже больше болду. 40 болгон менен душнода аябай Ал жакта аба нымдуулук жогору болуп, ошого өзгөчө ысыгы да сезилет да. Ошондон кийин Кыргызстанда андан да бешбетер баалап калат экенсиң. 4 мезгил биз баар деп сыймыктанып калат экенсиң да. Ооба. Ысыгы дагы, муздагы дагы. Өзүңүздүн каарманыңыз боюнча тааныштыңыз, көрдүңүз, мен сиз менен иштешип анан билем да, ошто сиз каарманды алдын ала көбүрөөк мындай ичинен мындай изилдеп, ошо ичинен сезгенге аракет кыласыз да. Бул жолу кандай болду каарманыңыз? Ошол биринчи суроо Бекага болду, кандай болот каарман депчи. Анан Бека айтты, жөнөкөй эле болот, өзүң деле ойнойсуң. Сценарий, в принципе, оңой эле деп айтты да. Мен типажым. Анан кийин ойногондо жеңил болду. Султан өзү да сурап жатты постоянно, кандай болот атат, мен өзүмө кызык болуп атат, что-то не то эмеспи тигине мындай. Сразу эле айттык, если не то болгондо по-любому суроолор болмок. Султан мындай ойнош керек, тиңде ойнош керек деп. Какой-то моменттер болот да, ал жанкы эмеле да, эмоциональный, может, чуть-чуть эме. А так вообще суроолор болгон жок. Өзү бизге суроо берип эле эмне болду деп окшошуп атып, сүйлөп переживать этип болот, нормально. Всё. Негизи чет жакка чыгып, негизи эле бирдеке тартыш кыйын болот го, неге. Өзү эле өлкөбүздөн эле тартыш болуу оңой эмес, бирок чет жакка чыккандан некеси болот. Анан ал жакта уруксат боюнча тарткан кандай болот экен? Ошол жактары. Башында баргандан кийин отель жарабай калды. Настроение түшүп калды. Мен башка отельде жашагам, анан кийин тиги отельди мындай башкача сүрөттөрдөн башкача көрүп алгам да. Барсам эле мутный, кара, черный бир башкача да, турецкий отель экен. Анан ошол жердеги эле ызычуу да. Ызычуулук, звук менен не подходит. Бүттүк жактан да настроение түшүп калды. Ушундай эмне кылып, жөн эс алдырып эле кетип калабызбы кайра деген ойлор кетип атат. Мондачы эмне канчы керек, чечиш керек бир нерсе кылып да. Бул жакта Алмаз деген байке бар. Ошо турагентствода бизге жардам берип, аябай көмөгүн көрсөткөн. Ошо Алмаз байке чалгандан ал жактан Эрмек деген байкени жөнөттү бизге. Анан ошол Эрмек байкеге айтып бердим. Сюжетте эмнелер керек экен, мондай отель керек.
комнатасына кирсе комнатасында тигилердики не подходит да бизгечи. Комнатасы керек, комнатасында мындай эмелер керек, бүт айтып бердим. Деген хорошо деген эртеси күнү анан кийин башка жактагы бир отельге барып эле хозяин менен тааныштырды. Ушундай кино тарткан балдар деп орус экен. Бизге уруксат берди. Чындап элечи. Сүйүнүп чыргап алдык. Анан кийин чынде баягы Таиланддын сон отель экен да тигилчи. Яркий. Ошол отельде жашап алдык. Кийип алдык жана отельдичи полный. Өзү да айтып калды ғой, блин, эртерээк заранее айтпайт эле, даже бекер деле кылып бермекмин деди, вообще эле челси түшүп калды. Анан буюрса бир 5 күн дагы аябай жакшы болуп берди да. Ошол убакта сөмкө аябай жылды. Мындайчы бат тартып эле анан ойлонуп каласың, мен ушуну тартып атабыз, что-то бат эле бүтүп калчу атабыз го депчи эле сон болуп атты да. Анан 5 күндөн кийин анан кийин катуу ысык башталды. Кыйналып атканын көрүп аттым балдарчы, өзүбүз аябай чарчап калып аттык. Анан локацияларда тура келбей калат экен. Мындай элестетип өткенсиң башкачачы, мындай именно локациядан кыйын болуп калат. Себеби дегенде ошол жерге барсаң эле турист, туристтер толтура, ызы чуу, звук менен брак боло берет экен. Не кылабыз деп эле сюжетти өзгөрткөнгө туура келип атты кээ бир жериненчи. Ошентип атып анан чыгып кеттик ситуацияданчы. Жакшы ошол мисалы кыргыздар бар жакшы да негизичи. Таиландда деле бар экен кыргыздарчы. Аяктан таппайбыз го дегенбиз. Көп экен акырында съемка бүтүп баратканда уже көбөйүп кетти кыргыздарчы. Уланчы тияктан келген, бияктан келгендерчи. Анан Кудайга шүгүр жакшы бүтүрүп келип алдык. Канча киши бардыңар? 10 киши бардык. 10 киши бардык. 14 күнгө, Ар бирөөнүн эле мисалы Диана деген кыздын эле должности үчөө да. Звукорежиссер, костюмер, грим да. Ушундай болот да. Бүт баарын ошондой. Бирок ошо Диана рахмат сага, ошо баарына чыдап бүт вообще. Өзү да жоопчу ошто, үнү да чыкпайт, айтсаң унчукпай кыла берет экен, таң калдым вообще. Аябай эме экен, сабырдуу, кыйын кыз экен. Ошо таң калдым да, анткени мен го актер ойноп кетип калам, постоянно күндө звук, костюм кийме, грим кылмай, тигинде көрүп атып эле ошо аябай жаман болот да. Якта чүп островдон да тартмай коздук, блин, ошол жактан да жестко мен кыйналдым да, анткени эме күн ошол жактан ачылды да, биринчи күн ошол жактан күн ачылды, анан ошо островго жеткиче күнгө страшно күйдүм, огош бетер күйдүм вообще. Местный болуп калдыңыз. Кстати, ошондо эки жолу местный тайлыктарга эметти да, анткени ошо островго жеткенде адамдар бир группа канча бир 20-30 бөлүп эме чыгарып атты да, эме катер менен алып кетип атты. Ошо очередте турам. Бека сүллөр абызда тургамчы, эме аягында тургам, анан четинен, короче, кички балдар же жаш балдар болсо жилет кийип туруп, анан ошо эме катерге отургузуп алып кетип берет экен. Тургам очередте баарыбыз турсак эле, бул жерде орус киши турган, чоң бойлуу орус киши, анын жанында кызы туруп, ар жак бир жакта карап атсам эле мени карап туруп эле excuse me, my children жилет деп эле өзүнчө араң түшүндүрүп атат мага. Анан мен карап туруп, извините, я не местный дедим. Таң калып калды. Түшүндүм да, уже походу уже местныйларга да окшошуп калыптыр. Анткени күнгө страшно күйгөм. Ошол күнү күнгө жестко күйүп, баш айланып, ошондо дагы, блин, кыйналгам да, билесиңби? Мен бир күн кечке жөн эле бир жерде отурдум да. Же тура албайсың, же баса албайсың. Аягында бека хотя бы брат мояка отуруп берип койчу. Хотя бы көзүң жумуп уктап берип койчу, бир эмен сценаны переделывать этип койдук. Как раз сага, чтоб сен да кыйналбай, жөн эле отуруп берип кой деди. Ошо араң чыдап араң отуруп бердим. Анан бир жагынан ошол убакта жиниң да келет да. Себеби Султан менен Эльза да кыйналып атышат булар делечи, бирок тытынып жүрүшөт да. Бул вообще эле кулап калган да. Анан эми бул досубуз да, биздин командада бул дегенчи. Анан ошондо аябай неметебиз деп болчу. Турчу деп монтип нервь болуп, анткени себеби жана эме яктага барганыбыз эле ошол бир эле күн болчу да, $8,000 төлөнгөн. Ошол яктага бир эле күн барып келебиз, болду. Ошол убакта кармап калыш керек да, полночи. Ошондой ситуация болчу. Анан негизи эле кыйын болду.
ойдогудай вообще мындай кинодогудай элестетип аласың го вообще. Жем бүт локация бүт жаныкы Таиланд өзү өлкө ошондой эле болду кинодогудай. Бирок жаңы процесс вообще андай болгон жок. Анткени блин. Аны дегенчи кино тарткандар негизи рухсат алып, напримерчи, рухсат алып, чоң команда барып, ошондой массовка менен аркы берки менен кенен шашпай тарчат да. А биздики андай жок да. Биз монда бир күндө могу сценаны бүтүрүп келишибиз керек деп туруп эле кетип калганбыз да. Анткени 2 жума эле убактыбыз бар. Ошонун ичинде еще биз дагы мындай аракет кылдык да. Эртерээк бүтүрсөк өзүбүзгө да жакшы, бир аз эс алып өзүбүзгө келип. Бирок ошо бир минус мен эле ооруп кыйналып эметип кичине эң эле таасир тийип калды да. Ошо убакыт кармап калды, анткени кийинки жерлерин анан кийинки күндөргө жылдырып аттык да. Ошо мен ооруп калганынан коем аля жок эми эмне кыласың, непредвиденный обстоятельства дегенден аля жоктон. А сиз эмне себептен ооруп калып аттыңыз? Климатизация ошо эмеден 2021 корона менен ооругам да, ошо эмеден кийин аябай тяжелый формада ооругам, ошондон кийин меники эме болуп калган да. Бир жака башка өлкөгө барсаң климатизация сразу берет да мага. Температура жүрөгү айланмай ошо болду, шалдырамай да меники. А буякта то же самое да. Кичине суук тийип калды, болду, ооруп жатып калмай да. Вот ошонун айынан аябай кыйналдым. Иммунитет да түшүп калды ошонун айынан. Актёрдук ойнош керек. Ойнош керек. Еще мындай юморду ойнош керек. Ошону да бериш керек да, блин, анан айла жок, через не хочу, тердип атып уже болбой атып бараң. Болгон эмең берет экенсиң, анан өзүң да блин жаман болот экенсиң. Ушунча бул деле как-никак чоң ответственность да, ушунча адамды алып келгенден кийин, ушунча акча кетип аткандан кийин баары неудобно болот экен да, ошо процесс токтоп атса сенин айыңан. Так эле биринчи күнү токтоп калбады беле. Балдар туруп калды, кандай кылсак дегенде, эмне кылсак блин, бүт все по графику, бүт убакыты менен болчу. Давай уйлан да сен жатып эс алып тур хотя бы. Биз пока башка сценалар тартып берели деп, анан все, мен где-то бир сааттай барып туруп страшно куздум. Балды чыгардым да бир жарым саат жаттым да, кадимкидей эле өзүмө келип калдым, все, балдарга келдим де, балдар все, мен заряженный, давайте улантабыз. Сразу эле деди баары, все анда. Все, дальше давайте улантабыз деп. Ошондой моменттер болот деп, бирок островко барып атканда аябай кыйналдым. Ошол кыйынчылыктын баарында кинонун өзүнө кандай таасир берди? Мен байкадым, ошол улик бул комедия да. Мен ошо башында эле коркком, ошо эки эле сценасы бар экен мындай. Аны эл билбейт, эл байкабайт да. Еще ал жерде юмор деле жок да, жөн эле текст да. Ошол жеринен эки жеринен байкадым, а калган жеринен ошо мурунку эле биз көнүп калган улик да, баягы эле күлдүрүп эле, тигинтип минтип эле эч мындай майда эме моменттер болот да, жана. Мындай момент болот. Бул кичине ооруп калган убакта биз эме өтүп кетип аттык да. Эзада менен менчи, Султан сценаларыначы. Анан бирок жаттырган жокпуз да серем да, ошо тартышыбыз керек, тур. Кака моменттер эме болду, ошо паразиттик сөздөрүм мен блин переживать этип эткенсиң да, блин мен айман токтоп атат, ошо тексттерди жаттап полный эметип, полностью биз көргөндө ошондой кылып ойноп бериш керек, выдавать этиш керек. Ошонун баарын ойлоп атып эле ойноп атсаң эле так стоп эме дегениң токтотчу, эме бүт жерде эме деп өзүмө байкалбайт, бирок эми азыр деле эми деп непрофессиональный актер, ошон үчүн өзүм да актер деп ойлобойм да. Театралда актерлордун көбүнчө аябай уялам мен. Могу Некрофилда особенно Өмүрбек Израгилов, Сокен жанында аябай уялып жүрдүм да, анткени алар театрда өзүлөрүнүн алардын профессиясы да, анан кайсы тияктан келип алып жазаң дагы неме келип ойноп атса уят го деп ошону. Чыныгы актер болуш үчүн сөз түрдө окуш керек, Султан мырза, кандай деп ойлойсуз? Негизи окуш керек деп ойлойм. Мен деле улуп айткандай делечи, өзүмдү актёрмун деп айта албайм такыр. Чындыгында актер деп ошол 4-5 жыл окуп, театрда бүтүп, көптөгөн кыйынчылыктарды көрөт, спектакльде ойнойт, ошонун баары эмгек да, чоң эмгек. Элдер сынайт, карайт, баалайт, анан мен чет жактан келип туруп мен актёрмун деп айта албайм да эч качанчы. Билбейм, мен минусун еще мен неме мындай айтканда еще даярданбайм да. Башымда элестете берем ошондой анан
эме ой менен азыр по-любому эми бир 2-3 дубль болот, ошо менен окшошуп кетет. А Султанда наоборот даярданып жүрдү, сурап жүрдү, могу жерден кандай кылып берсем, момундай тура болобу, мындай кандай болот, эмоция могу жерден берсем окшошобу, бул жерде монтип сүйлөп койсом кандай болот деп өзү эметип айтып жүрдү да. Анткени подход ушул эми өзүңөр көрүп жүргөндөй эле, урматтуу туугандар, Султан азыр бекерден ушундай деңгээлге жеткен жок да. Эми мындай чоң проекттер болуп атса мен деле кеңеш сурайм да. Театрда иштеп жүргөн адамдар менен алар көптү билет да. Бул ситуацияда кандай ойнош керек, бияктан кантип сүйлөш керек, ошолордон сурап кеңеш алам. Жогоруда айткандай сиз ошол жактан билим алганга ойлонгонсуз белеңиз? Ойлонуп атам. Анткени акыркы күндөрү сизди көп эле тасмалардан көрүп калдык, көп эле чоң ролдордон көрүп калдык. Анан буюрса, эгер ошол тармакта кете турган болсо, алдыда мындан дагы чоң ролдор, мындан дагы мындай терең образдар болушу мүмкүн. Ошолорду дагы бир кынына жеткенде аткара алгандай кылып, балким бир жогорку билимин алып дагы да ушул тармакты өркүндөтсөңүз, же мен билишимче сиздин кесибиңиз стоматолог, же ошол тармакты дагы да өрчүтөсүзбү? Сизге көбүрөөк кайсысы жакын негизи? Эми мага конкретно бул жер жагат деп айта албайм. Эки жер тең бирдей да магачы. Эми стоматология деген бул то, что я умею делать, мындай айтканда, мен кыла турган нерсе да. Стоматология, а ты уже больше хыял, мечта окшойт, да? Мечта с детства. Анан эме да, ушул нерседен кинода тартылгандан мен көбүрөөк, балким көбүрөөкпү мындай удовольствие алам да, рахат аласыз. Рахат алам. Көбүрөөк рахат алам. Бул мага жага турган нерсе да. Мен киного тартылып атканда мен кыйналдым, мен кеттим деп айтпайм да. Мага жагат бул. Ошол переживать этип улам сайын сураганычы кийин көрүнөт экен кинодончу. Мындай действительно мындай линиядан чыкпаган, точно өзүнүн линиясы менен кеткен, четко айтканды укканыч мондай билиниптир да. Сонунда от начала до конца бир линияны кармаган, чыгып кеткен эмес, тинип кеткен эмес, минип кеткен эмес. Таң калып калдым. Чын мындай эми аякта дегенче камера тартканбыз, эки камерамен тартканбыз, монитор жок, тигил жок, бул жок. Параллельно азыр деген кинолордо билесиңер, параллельно монтаждап калып атабыз азыр, потому что заранее билип ал убакта монтаждаган да жокпуз да, келип монтаждайбыз деп полный ошо тарткан материалыбызга ишенгенбиз. Буюрса сон болуптур, жакшы деп буюрса. Жакшы, сон болсун. Анан буюрса бул проект бүттү, келдиңиз, көрдүңүз, көргөндөн кийин мынтип койбой деген жерлер болгон жокпу? Андай жерлер болот, бирок ошол жердеги решениялар сүйүндүрүп кетти. Себеби дегенде биз элестетип барып алган локациялар жарабай калган да. Бирок ошол жерден ситуациядан чыгыш үчүн ошондой кадамдарга баргандарга барып ошол ситуациядан чыкканыбыз бул сонун эле болуптур да. Анан кийин эми моменттер ал Кыргызстанда тартсаң деле болот да. Могу жерин минтип койбой, тинип койбой деген ал обязательно любой проект болот. Андай болбой калсаң да билбейм, ал эмнеге именно Таиланд тандап алдыңар? Таиланд эми мисалы Турциядан көп эле кинолор тартылып келди. Турциядан көп эле кинолор тартылып келди. Нью-Йорктон кыйын болду. Таиланд, Вьетнам вариант болчу. Аякта жеңил экен. Аябай съемка разрешениялары аркы беркилери, бирок Таиландда бир-эки эмелерибиз бар болчу да, который байлап алганчы ошо Таиландкачы. Ошол жагынан Улик дагы айтып калды, мен кийин дагы деметмин. Разрешение ала албай калдык да, никакчы. Невозможно болуп калды. А мен ошондо айттым, Уликке давай эми Вьетнамга өзгөртөбүз десем, болбой туруп алды. Анан кийин бардык, баргандан кийин ошол жанагы Эрмек байке деген орустар менен тааныштырып, алардын разрешениясы бар экен видеосъемкагачы. Анан ошолор жардам берип, всегда биз менен жүрүштү. Анан Таиландда дрон учурган болбойт экен, биз учурдук. Именно тигилердин разрешениясына таянып эле алар биз менен жүрдү от начала до конца. Анан жакшы болуп кетти. Ошол жагынан чечилип кетти, Кудай жардам берип. Что еще Таиланддын да өзүнүн эмеси, культурасы өзгөчө да. Анан эми балким Таиландка барып же Таиланд жөнүндө билип жүргөн адамдар сразу түшүнөт да, сразу кинодон көрүп атканда бул Таиландка байланыштуу бүт эмелер деп. Ошон үчүн эметип туруп алганбыз. Анткени эми Вьетнамга барганда билбейм. Лично Вьетнамдын культурасын мен билбейм да. Таиландда ошо кайсы бир какой-то бир частин билчүмүн, ошо
давайте могу жазылып калган по-любому Таиландтан ошондой эмелерди кылыш керек. Таиланд кылбасак Теги болот го деп. бул жактын келинчеги сурайт да, кинодо койчу. Келинчеги сурайт да, путевкачы Махырга, Таиландка. Анан путевка башка жакка сурабайт го дейм да. Азыр деле көбүнчө эле актуальный Таиланд болуп атпайбы? Таиланд, Вьетнам, ушундайларчы. Турцияга мындай эле барып келип калдык, уже таң калтырбайт деле. Анан ошон үчүн Таиландка дейм да. Таиландда кызыктуураактыр, фактурдураак көрүнсө. Еще коз. Коз, сонун. Анан еще көбүнчө мындай экен Таиланд. Көбүнчө жаштарга экен да. Жаштарга кызыктуу, Жаштарга кызыктуу, мондай жаш жубай эмелер, жаңы үйлөнгөндөргө эс алып барганга ошо самый раз экен да. Таиландда көбүнчө жанагы өзгөчө адамдар менен дагы элге таанымал го көпчүлүккө. Ошолор менен да анча-мынча трейлерде кадрларыңар жүрөт да. Ал жагында эмне кызыктуу окуялар болду? Ошолордун да бөлүшөйт. Ал жагында бүт кызыктуу окуялар болду. Шок болуп калган бул башында баргандачы. Ошол жакта именно 2 күн ал жерде 2 күн аракет кылдык. Тарткангачы. биринчи күн окушпай алган. Себеби барсак деген өлө менттер көп жүрүп ашкан. Милициялар өлө көп жүрүп ашкан. Анан кийин окушпай алган, тарталбай алып келебиз депчи. Ошо Таиландда закондордо бир кызыктай экен. Анан экинчи күнү барып, анан кийин окшош тартып алганбыз да. Бирок ошо биринчи күнү окшошпон жакшы болду, экинчи күнү зато мындай ойлонуштуруп так азыр тартсак момундай бир момент бар бизде. Ушул моментти кармап туруп тартыш керекпиз деп бүт ошону планда ойлонуштуруп деметтик да окшошту анан. Ошол сценада бар. Сцена мен тартам да. Кинодон да көрөсүздөр го. Кинодон көрөсүңөр го. Билем, может, монтаждан кандай болду мен? Мен байкалган жок бул нерсе. Бир кызыктай болду, жаман болду. Алардын аурасы башкача экен. Аурасы вообще башкача экен. Мынтип жанында турсаң бир деп сүйлөйт да. Өздөрү да чоң болот да, моңойчу. Бир башкача экен такыр, мындай энергетикасы менен кишини жеп салат экен кадимкидей. Аябай жаман болду. Мен ошону тартып бүткөн эле все жигиттер менен номерге эле бара берейинчи. Все, давай сен кете бер деди, все. Мен Багдарга алып качтым, мен сразу номерге кирдим да все, кондёрду сайдым, душка кирип чыктым. Эрсиро все, сразу төшөккө жаттым, ойлонуп эле отуруп калдым. Жашоону бир сыйра тегизде ойлонуп. Ошону же Вьетнамга эле кете бербей. Экинчи күнү баргандачы, экинчи күнү уже даярбыз да, примерночы. Мизансцена коюлган, оператор даяр, бүт бар даяр. Бир дубль менен ойнош керек да, бирокчу. Ошону чип кетип калышыбыз керек ситуациянанчы. Биякта кыйкырып отурганбыз, акадрамчы. Улик, минтип кой, улик, тинтип кой. Бийлеп кой. Оймар бийлерде жок. Бул потеря укпайт болду. Жакшы. Сизге тияка барганда эң кыйналган жана ошондой эле эң жаккан нерсе эмне болду? Жаккан жерден баштасак, негизи адамдар аябай адамгерчиликтүү. Мындай эме экен да, күлүп турушат, ар дайым күлүп турушат экен. Биринчи сүйлөсөң деле күлүп турушат. Алар деген ошол күлүп кишини тосуп алганга даяр экен да, ошол киши менен сүйлөшкүң келет экен, жада калса сүрөткө да түшкүң келет экен да. Анан кийин таң калтырган да Таиландтыкы аябай мопеддер көп экен да. Баскан турган эле мопед экен. Анткени дегенде именно такси кызматында жүргөн ошол мопед экен да, эң арзан дагы. Анан пробка жактардан дагы мындай өтүп кетсең болот экен да, бат элечи. Тамагы өзүнчө эле бир жомок да. Бул жактыкындай эт эмес да, кадимкидей. Кыргызстандын эти бир күчү бар го. Күчү бар, биздин малдарыбыз кадимкидей мындай чөп жеп мындай күчтүү болуп жаткан да, тамак шорпо жешкенде да мындай даамдуураак болот да. Ал жактан болсо жөнөкөй мындай эт заказ кылсаң дагы супсак даамы жок. Супсак даамы жок, бир даамы бир башкача да, билинип турат кадимкидей. Анан тамак, ачуу тамактар аябай көп экен. Баскан турган жериң бар, ачуу тамак да. No spicy да, спешилди го. Улук көбүнчөсү ошончу жүрдү, кечке non spicy депчи. Ачуу ашкадан неме да, орит да ошон айынан. No spicy ачуу эмес, пожалуйста да. Ошондо дагы тамагы келсе бир аз ачуу да. Ошондой экен. Анан жа
орус байке мен отель менен келип тартып бергиле, смело тартып бергиле эчтеке бүт разрешение берген жерден ошол локация жактан эме узбекский эме кухня таап алдык. Элейин кирип ыйладык го баарыбыз. Плов заказ кылып, повар өзбек экен. Официанттар тайлыктар, эмеси повар эмекен өзбек экен. Блин, тамагын жеп вообще. Кыргызстандыкындай эле да. Даамы бар кадимкидей эле. Мага курдак чыгат да. Курдак буйрутма кылгам. Курдак бышырып беришти. Кадимкидей даамдуу экен да. Кыргызстан айырмасы жок экен да негизичи. Эти дагы ошол жакта эти жакшы экен негизи. Демек кандай даярдайт ошогондон көз каранды экен ал жактан дагы. Өзбектер обычно ошондой го эме восточный кухня. Любой жерден чыгат. Прям, блин, ошо өзбектерге ошонусу жагат да. Өзбек, уйгур тамакты ошол жактан жакшы кылышат да. Эми биздикилер деле просто тиякта жүргөндөн ошого да карабайт. Таиландда жүрүп, Таиландда жүргөндө карабай. Ошондой даамдуу тамактар кылганына вообще таң калдым да. Анткени эми алган продукты Султан айткандай эттер да даамдары суупсак бирок кошодун да карабай даамын чыгарып аябай даамдуу болуп бератты да. Ошого аябай сүйүнүп. Жакшы. Негизи махыр темасын көтөрүп турсуздар. Бул бир четтен карап келгенде өтө мындай бир учурда өзүңүз айткандай популярдуу болуп кетти. Аябай махыр. Анан өзүңүздөр махырга эмне бердиңиздер же бере элексиздер? Баяк Султан мырза сизден эки суу бар жооп. Башчысынан баштайлы. Анда понятие жок болчу да. 6-7 жыл болуш керек. 7 жыл мурун экен. Нике кыйдырган оргондо билген деле эмеспиз. Анын үчүн мен келинчегим деле билбептир. Анан ушундай деп сурады. Бирок ошол убакта вообще жок болчу да мен кийин эле угуп калдым. Келинчегим деле патери болуп эле алтын сепичка аркы берки комплект деген. Анан ошону аткаргам. Кийин качан? Недавно эле аткардым. 5 жылдай. Кинонун тартардын алдында да болчу. Эстеп кетти. Ёма, махрым бар эмес беле. Сиздикичи? Меники деле 7 жыл мурун да. Алтын тиш коюп бердим да кой. Коронка бар менин. Бирок ал өзү стоматолог да. Чабып атат. Мен махырды качан бересиң? Эфирден көрүп атам да. Чындыгында Бек айткандай ал нерсеге көңүл буруп атпырбыз 7 жыл мурун. Азыр эле мода болуп баштады окшойт. Мода болуп баштаган. Молду айткан сураган эмес беле, же айткан эмес беле, ушундай сыяктуу да. Анан мода болуп баштаганда мурун сурабай калгандар кайра сурап баштады го, эмне болгон жокпу? Жок, андай. Мен убаганы билбей каптырмын депчи. Бирок ошол кинонун атын айтканда балким ойлонуп калды окшойт. Ошо махырда кымбаттап атпайбы? Күндөн күнгөчү. Ар ким баргандай фантазиясына жараша. Аппетиттер өсө калат да. Сиз үйлөнө элексиз же үйлөндүңүзбү? Жок. Үйлөнө элексиз. Жок. Буюрса сиз дагы Буюрса жогорку ставка менен берет экенсиз да. буйруган көрөсүз. Негизи оюңар кандай? Азыр махыр бериш керекпи, бербеш керекпи? Анткени кээ бирөө махырды биздин берип аткан сеп деп айтышат. Анан кээ бир кыздар болсо жок, сеп ата энеге кетип калат, махыр мага келиш керек деген сыяктуу бир ортодо түшүнбөстүр болуп кетти. Ошону бир аз теманы тартарда ошону угуп калгам да, ошо сеп бул берилет деп. Бирок азыр сиз айтсаңыз ошо ойлонуп калдым да, мындай ойлоп көрсөң вроде бы логический да. Бир ата энесине кетет, а өзүнө. Эми бирок билбейм эми кыздан го дейм ал. Кыз өзүнүн каалоосу менен кааласа эметет, керкүлөр бар го. Негизи эң туурасы кандай деп ойлойсуңар? Мен өзүм практикамды айтып берейин. Эч кандай сеп бердиңби, калың бердиң деген эмес, нике жолдурганда макулсуңбу деп күбөнү, ата энемди эметип анан ушундай махыр деген бар депчи айткан. Ушундай берилиш керек. Сен ушул үйлөнгөндөн кийин бир 3 жылдын аралыгында берип коюшуң керек. Негизи кийин деле берсең болот, шартың болсо, анан 3 жылдын аралыгында берип коюшуң керек бул нерсени деген да. Анан бул эми чектен чыкпаш керек, конечно. Көп болуп кетпеш керек, тийип кетпеш керек, дегенден келинчегим деле патер болуп эле алтын сепичка деген анан все хорошо кылабыз дегенбиз, анан ошентип ушундай болгон. Көбүнчө кыздардан эметет экен, кыздар өзлөрүнө бир кызыктуу. Негизи эсти динде болсо берилиш керек го дейм. Ооба. Сеп менен махыр бирби же эки башкабы? Ал эки башка го дейм. Мисалы сеп деген сеп бул кыргызга таандык нерсе го дейм. Менин оюмча ошо сеп кыргыздардын махырыбы дейм да. Балким какой-то степени, да.
Балким бирок сиз айткандай ал ата энесине калып негизи бирок ошол жери туура эмес биздики жылып кеткен да. Ошол ата энеге эмес, ал по-любому ата эне аны алып туруп кызга алып берип атпайбы бар жогун. бирок ооба бир четинен ойлонуп Ата энеси алат да кызга жана бүт баарын алып берип туруп берет да. То есть ошол эле нерсе. бирок если динде жазылса, почему бы и нет, аткарыш керек. Бир ошол Чубагажынын менин билимче бир видеосу чыкты беле ошо. Акыр менен сеп бул чогуу деп. кийинкисин сеп деп тартып койдук окшойбуз. Ошол тема көтөрүлбөйбү силерде? Сеп в Таиланде да. Ал тема жок Биздин үй бүлөдөбү? Жок, тасмада. Тасмада махырбы? Махыр ооба көтөрүлөт. Жок, махыр именно бул махыр болуш керек, болбош керек, махыр сеп деген сыяктуу жанагы. Эми ошол сыяктуу болуп махырдын түшүндүрмөлөрү айтылат кинодо. Махыр себепкер болот, какой-то степени ар кандай ситуация. Жаңы эле ошол тема мынтип ылдыйлап баратканда кайра көчөткөнсүздөр да. Жок, эми жана бек айткандай чеги да болуш керек да. Мисалы үчүн менин бир досум бар. Досум ошо үйлөнүп некеси кыйылып аткан, мен күбө болгом, свидетель болгом. Ошондо аял мышык сураган. Мага мындай пародистый мышык алып бер, болду, мага ошо жетет деген мен да таң калып койгом. Мышык. Негизи жана вислоухий бир эме деген пародия бар экен го ошо. Негизи кандай болгон күндө дагы үйлөнүү оңой болуш керек экен да. Эң башкысы ошо үйлөнүү канчалык оңой болсо ошол коомдо жанагындай туура эмес нерселер азыраак болот экен да. Туура эмес жагдайлар, туура эмес нерселер. Ошол үчүн айтат го үйлөнүүгө 2 адам анан 1 чыны суу жетиштүү депчи. Ошого кеп махырда эмес. Мен ошо мен деле таң калып эме кыла берчимин да. Мен махыр тигин алсам, муну алсам, не мындай үйлөнгөндөн кийин меники эмне, сеники эмне да. Мындай караганда ошондой эле болуп калат го. Үйлөнгөндөн кийин уже баардыгы экөө чогулуп калат, анан мага өзүнчө үй алып бер, мага өзүнчө машина алып бер дегенден азыркы жок эмес да аналарчы. Ошолорго ойлонуп кетем да. Жакшы. Андан кийин бияка келип, азыр буюрса көргөзгөн атасыңар, анан мындай примерно предпоказ болдубу? Өзүңөр көрүп, жакындарга, тааныштарыңар менен. Бизде Некрофилде 46 начейде иштеген командада балдар бар, кыздар бар. Ошолорду алып келип примерно көрсөттүк. Ошолорду көрсөтүп көрдүк. Аларга жакты, күлүштү дегендейчи. Сонун болуптур, мындай болуптур, тигиндей болуптур деген. Эми ал бирок кандай десем, ал биздин тааныштар да. Ал тааныштарга мындай ишенип алып, объективдүү айта алышпайт деген ал жок, ал жомок го дейм. Жа көңүлдү ойлоп. Танышка жагып бериши мүмкүн, элге жакпай калышы мүмкүн. Же наоборот, танышыңа жакпай калат, элге жагып кетет. Негизи Тасма менен силер элге эмне айткыңар келди? Ушуну күтүп аткам да. Тасма менен үй бүлө жөнүндө махырдын, анан кийин негизи эле могу жаш үй бүлөлөргө аябай мындай таасирдүү тасма го дейм да. Могу жаңы үйлөнгөндө баарыбыз деле болсо керек, ким эме аябай мондой болот да, бир 3 жылчы мындайчы. Чүт мындай өзүңө келе албаган ситуациялар болот, ошол убактарда мындай кандай туура решенияларга кириш керек деген нерселер козголгон да, айтылган да кинодочу. Анан эми ал менде деле болгон. Менде ошо сиз айткандай жанагындай айтып атпайсызбы? Калың себеп дегендер болбош керек, мындай үй бүлө болгондон кийин мындай эле никеле болуш керек, мындай болуш керек деп атпайсызбы? Менде действительно эч нерсе болгон эмес. Калың берген эмесмин, сеп берген эмесмин дегендейчи. Сеп беришкен эмесмин, андай нерселерди токтотконбуз, болду. Махырын аткарам деген нике кылганбыз, болду, үйлөнүп жашап кеткенбиз. 3 балабыз бар, жакшы эле жашап атабыз буюрса. Анан ошо бирок 2-3 жыл аябай кыйын болгон да жашоодочу. Ошол 2-3 жыл баарын эле кыйын болот негизичи, адаптация бири-бириңечи, кыз жигит это башка, именно семейный жашоодо башка да. Анан кийин бул жакта да ошол жаңы үйлөнгөн 2 семья. Кыскасы үй бүлөлүк пайдалуу, кантип бекемирээк Типтеп кетиш керек. калыш Анткени мода болуп кетти го, эми ажырашуу бар. Чын үнчү эле бир TikTokто трендтер болот го, ошондой эле болуп кетти. Анан таң калат экенсиң, кантип мурун ата энелерибиз айтып берсе демедеш эле го, эми до конца жашап же ай кой уят. Таш түшкөн жер оор болот деп туруп эле бир неке менен аягына чейин сабырдуу болуп, эми зато жашап келишет го азыркы күнгө чейин нормально, бактылуу. Анан азыр мен байкасам ошо мен таң кала берем да, жаман боло берем ошол нерселерди көрүп. Азыр эми турмуштан бир аз кыйынчылыктар болсо эле
балким чыдай албай кетишеби, көтөрө албай кетишеби, ар кандай ошо Убакыт ошо керек окшойт. Анткени мен да азыр үйлөнө элек мына кээде ойлонуп кетем да. Блин, үйлөнүп алып анан момундай болуп кетсе кандай болот деп баары ой кетпейт экен. ооба. Ошол Негизи нерсе жогоруда кандай сиз болот, эмне айткан болот тууралуу деп. экен. Негизи ошо биринчи үй бүлө курганда бул алдыңкы бир 2-3 жыл ошо үй бүлөнүн бул пайдубалы куралат экен да. Ошол 3 жыл пайдубал эң кыйыны ошол экен да. Анан канчалык пайдубалды бекем кура алсаң, анан ошонун үстүнө стенасын куруп, крышасын жаап кете берет экенсиң да. Ошо менен калган уже үйдүн башы туруп калат дегендейчи. Ошол үчүн колдон келсе алдыңкы жылдары төгөйлөрүңүздөр менен бири-бириңиздерди түшүнүп, көтөрүп, колдоп, чыдап, ошол кыйынчылык убакытты бирге өткөрүп койгула деген максатта ошол таризде тартылган бир сонун тасма экен. Андыктан достор, бул тасманы кимдерге арнадык? Жаңы күйөөгө темдеген кыздар, Аха. жигиттердин алып барса болот. Же болбосо келиндер үйдө олтуруп күйөөсүн алып барса болот. Даже семейныйларга жакшы эле болот го дейм да. Жаңы үйлөнгөндөргө айрыкчачы, себеби дегенде мына Казакстан дүйнө боюнча ажырашуу боюнча экинчи место ачып кетти да, Казакстан. Казакстандан биз алыс эмеспиз да, жакын элебиз да. Ошол нерсе кейтет. Бизде да андай болуп кетпесин, үй бүлөлөр сакталсын дегендейчи. Ошо ажырашуулардын көбөйгөнүнүн негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Ушул жанагы эле айтылган, мен ошондон алып айтып атам, эми биринчи 3 жылда башында күйөөгө тийишет, алышат, анан ошо биринчи 3 жылга чыдабай эле ажырашып кеткендер да көбүнчө. 80% ошондой экен. Ошо жаңы үйлөнгөндөр, ажырашкандар да. Анан бизге дагы ошол жардам береби какой-то степени деген ой. Анан негизи эле добрый жөнөкөй комедия, күлүп, эс алып, чыржайып, Некрофил таксиден кийин күлүш керек болду. Басабы тиги 20-46 түн тасмаңар буюрса прокатта болуп уже бүтөйүн деп калды. Кандай болду? Ошол жагына бир аз бир экөөс айта кетсеңиз. Жакшы болду буюрса. Жакшы эле болду. Кандай сын пикирлерге калдыңар? Сын пикир мен ойлогом ушу эме депчи, кээ бирөө туура эмес жазса ойлогом, ушу кийинкисинде комедия тартып эле минтип кетеличи деп түшүндүпчү. Мындай ушундан алысыраак болчу. Комедия жасаң комедияда деле айтып берет экен. Ушу комедия эле тартып бересиңер депчи. Каякта тартып элекпиз го деп мындай айткым келет да, мындай актанып ийгим келет. Анан баардык нерсе деле бар экен. Анан 46 на чейда өзүн көрманын тапты го дейм да. Көбү жактырышты, жактырган үчүн жакшы болду дегендейчи. Эми анын баары эле билет. Прокатта кандай болгонун, Казакстанга барганын. Казакстан кандай кабыл алды? Казакстан жакшы кабыл алды. Эми буюрса Россияга деген да ниеттерибиз бар. Россияга кетиребиз деген ошол. Сон жакшы. Таксиде болдубу? Эмнеси именно? Жалпы прокаты. Кино өзү. Жалпы прокаты. Прокату таксиге жеткен жок окшойт. Билбейм, азыр просто түшүнө элекпиз да азыр. Отчеттор келе элек дегендейчи. Примерно. Азыр билбейбиз го дейм. Талант мырза машинасын күтүп атабы? Что там, Айба, по кадру как-то? Алда балким өзү жүрө келер анда. Балким. Жакшы болсун. Бул тасмадагы буюрса өзүнүн көрөрман сөзсүз түрдө табат деп ишенем. Султан мырза, сиз жогоруда айтып калдыңыз, мен бул актёрдук кесип, бул бала кезинде кыялданган кесиптин бир кызыгуу деп, ошол кызыгуунун аркасында бир образ барбы? Кайсыл образды, мисалы, аткарууну эле кыялданат элеңиз? Кайсыл образды мындай кандай десем, изденип, суктанып аткарат элеңиз? Так бир образды айта албайм. Анткени дегенде киносферада тартылып жүргөнүмө, аралашып жүргөнүмө бир жарым жылдай эле болду да, жаңы эле. Анан бир образды айта албайм. Анткени дегенде азыр мага баары эле кызык болуп атат. Мындай образда кызык болот, тигиндей тескериде антагонистта кызык болот. Ошондуктан баарын татып, кызыгуум чоң да, кыскасычы, бүт эле образ. Негизи киносферага 3 класста Эралаш тасмасы долбоору ачылган болчу кыргыз фильмдечи. Ошондо атам менен чогуу барып, ошол жакка барып, мен тартылбайымбы деп, анан атам менен колумун ээрчип жүр деп 3 класста эле ээрчип, ошондо барганбыз. Мен ошондо эле тандап алышкан.
бирок долбоор негедир бир себептен токтоп калган. Ошондон кийин деле мындай кыял калганды. кыял бойдон калган да. Бирок ошондо да жакшы эле аракет кылдым. Тигил жакка барам, бул жакка барам. Кастингтерге аябай көп баргам негизи мурунчу. 50-дө 100дө бир кастингтерге бардым окшойт. Толтура эле барчумун. Мурун эле кызыктуу. Биз Султан экөөбүз негизи 2014-төн бери таанышпыз да. Анан ошондо мен ал убакта КВН ойноп жүрчүмүн. Ошондо Султан ошондо эле жазып айтып калчу да. Ушундай нерселерге кызыгам, ушундай эмелер идея болуп атат. Анан нече жардам болуп калса эме кайрылам тигиндей мындайдей смело эметип. Кийин деле ар кандай жанакы новостной, спортивный эмелерде ведущий болуп, эмелер интервью алып жүрдүң, Ошол интервью новостной спорт деген ал это эме да. Эми көрсө ар бир нерсенин өз убагы бар экен да. Ошондуктан канча жылдан бери кыялсам, ошол именно Кудай азыркыга убакыт берипти да магачы. Киного тартылган ошон үчүн Кудайга рахмат айтам. Силер кайсыл тасмадан кийин бул башталып кетти? Кайсыл тасма эң биринчи ошол Разбой 2ден Максат Чумаевдин тасмасынан тартылып баштагам. Андан кийин жолукканча чоң кыз, террорист ошентип. Сан баракелди. Эми силер негизи бир кинону тартып туруп чыгарып атканда уже экинчи киноңорду тартып койчу элеңер да. Бул жолкусунда кандай пландар, кийинки проектлер? Перерыв кылабыз го. Бир чоң проекттер бар. Кудай буйрса анан ошол жака эле күчүбүздү жумшап, бир жылдык проекттер чоң тартабыз буйрса. Бул проекттин бюджети канча болду? Бюджети жакшы эле болду. 10 киши деген менен көйлө болуп кеткен. Жакшы болуп кетти. Таиландда деп ойлойм. Бюджет айтылбай эле койсун, таарасың болсо. Таиландда болгон нерсе Таиландда эле калсын. Микрофилга жеткен жок. Иә. Микрофилга жеткен. Микрофилдики слишком көп болчу, ага жеткен жок. Микрофилде бюджет болсо Таиланд башыбызга кие алмакпыз го демонда. Жок, микрофилге жеткен жок. Эми келмекпиз го дейм, Таиландтан. Жакшы. Эң башкысы ошол, биздин эле калганыбыз ошол тасмаңарды көбүрөөк элдер көрсүн, көбүрөөк жаш үй-бүлөлөр көрсүн. Жана ошондой эле биздин кино дүйнөбүздө ошондой коомго бир пайда батасын келтирген тасмалар көп эле жарала берсин. Бул ар бир албетте мисалы мурун деле айтылды деле го, биз бир дагы режиссер бир жаман кино тартайын деп тартпайт. Сөзсүз түрдө бир жакшы бир нерсе жеткизейин, жакшы бир оюн айтайын деп тартылган тасмалар, кылынган эмгектер. Андыктан достор, сөзсүз түрдө канчасы 27 марттан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында келиңиздер. Таиландка сапар алып келиңиздер. Мына ушундай сонун актёрдук ансамбльди, сонун ушундай окуяны, махырды көрүп, бир жакшы убактыңыздарды өткөрүп кетиңиздер демекчибиз. Анан 26-сындабы закрытый показ? 25-inde. 25-inde закрытый показ болот достор. Мына ошол 25-inde закрытый показга адаттагыдай сиздер да барууга мүмкүнчүлүк алып беребиз буюрса, туурабы? Ооба, сөзсүз түрдө. Так, бул жолу комментарийге эмне деп калтыралы? Комментарийга Эме болбайлыбы? Эң кызыктуу махыр. Эң оригиналдуу, оригиналдуу мындай махырга эмне сурайт элеңиз? Дейли, кимдики мындай сураган может уже. Же уже сураган. Сон эң сиздин оюңузча эң оригиналдуу махыр эмне? Балким аны сиз сурагансыз, балким уккансыз, же балким сурайын деп атасыз. Ошону комментарийге калтырып кетиңиз. Арасынан эң мыктыларды тандап туруп, алдыңкы 3 кишиге 2ден бери тыйгарабыз. Жабык көргөзүүгө келиңиздер, баардыгыбыз менен биргеликте мына ошол сонун тасманын күбөсү алып кетиңиздер. Эми биздин адаттагы сурообуз негизи сизден баштайлы Улук мырза. Махыр тасмасына сиздин оюңузча эмне үчүн келиш керек? 3 себеп. Күлүп эс алып кетиш үчүн. Анан Бека айткандай, баарыбыз эле сиз айткандай эле жанакы көйгөй. Жаңы үйлөнгөн эмелердин ортосунда болгон мамиле ошолорду көрүп, керектүү нерселерди тура калып алып кеткенге. Үчүнчүсү Султанды келип көрүп кеткиле. Мен ошончо майка отура алдым да, кичине мындай плавный болсун деп. Сразу контраст болбосун деп. Сразу эме болот го, кыздардыкындай эле эркектерде мына 2 суу, анан бир страшный досу. Жакшы.
биринчиден мындай необычный кадрлар. Себеби дегенде все-таки Таиланд дегендейчи. Анан ады эле кыз жигитти держинкадан бастырып кое берген кадрлардан балким тажап калышты элдер дегенде. Таиландтан бастырдыңар. Таиландтан бастырдык. Анда держинкасы бар экен. Потом бич деп койбойсуң. Ошол. Жакшы кадрлар биринчиден. Экинчиден бул үй бүлө темасы козголгон чындап эле. Үчүнчүдөн бул болсо өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып кетиңиздер. Эми өзүңүз айткандай ичинде жаман болсун деп тартпайбыз, колдон келишинче аракет кылдык. Значит, деңгээлибиз ушул экен дегендейчи. Анан буюрса баарыңыздарга жагат деген үмүттөбүз. Кудай буюрса. Эң сон. Султан мырза, сиз дагы өзүңүздүн көрөрмандарыңызды чакыра кетиңиз тасмага. Негизи мен дагы кошулам. Толук эле баарыначы. Бирок мен негизи эле учур менен пайдаланып рахматымды айтып кетет элем. Улук менен Бекага, Айбек Бектемировдун да чоң салымы бул жактачы кинода. Анан баардык эле командага ыраазычылык билдирем. Буюрса эл сынасын, эл көрсүн. Менин оюмча жакшы тасма болот. Баракелде. Ошол достор, буюрса биздин кыргыз киносунда дагы бир сонун тасма менен толукталууда. Булдай тасмалар көп болуш керек. Кыргыз тасмалары дүйнөнү кыдырып тарталы, дүйнөнүн эң кооз жерлерин, эң мыкты жерлерин тарталы. Анан ошол бизден ошол кино тарткан адамдарды колдойлу, келели, көрүп берели. Анын аркасында мындан дагы сонун, мындан дагы кызыктуу, мындан дагы күчтүү бир окуяларга күбө болосуздар деген терең ишеничибиз бар. Анткени кино тармагындагы адамдар ушундай экенбиз, тапканыбызды кайра эле киного саларбыз. Ошол силердин бардыгыңыздардын урматыңыздар үчүн иштеп жаткан ошол биздин этномедиа подкасты, биздин кино адистери, актерлор бардыгы ошо силердин назарыңарга, силердин көңүлүңөр үчүн иштеп жаткан учурубуз. Андыктан этно подкаст дагы мындай ушундай сонун кинолорду алдыңыздарга алып, ичиндеги болгон кызыктуу окуяларды алып чыгып, сонун бир окуялар менен бөлүшө бермекчибиз. Биз менен эч кайда албастан бирге болуңуз. Кийинки дагы сонун тасмалар менен жолугушканча аман болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Махырдан кутулбасаңыз, махыр сизге карыз болуп мойнуңузга жазылып калат. Эмнеге именно Таиланд? Башка кыздар деген махырга квартира, бриллиант, лексус. Жок дегенде саната сурайт. Мен сага еще скидка кылып койгом. Бул еще скидкабы, Таиландга барып келчүбүз менен. Мен англисче билгендечи. Кыргызстанда кыйналып жүдөп жүргөчү, Англияга барып клубника терип иштемекмин. Ал көйнөктөрдүн баарын Инстаграмда элдин баары көрүп койгон уже. 48 подписчик. Сен өзүң башында саманды көрбөй, башка бирөөнүн башындагы чөптү көрөсүң го. Суля, аяшка чөгөдөн. Түскөн билбенден сүпөлө ойдой yomu. Базарга барып, ит алып келем үйгө. Койчой. Кандай эмне болсун, жиндесиңби? Булар транстар. Базар жак, мен дагы трансқа кирип кеттим. Суп-сулуу кыздар экен, брат. Айлап жегиле. Бияктын тамактары ачуу болот. Но это по факту. Сен менин айдай сулуу жыргаламсың, демдеги толкундаган ырларымсың, сүйгүмдү элеп алган кандай жансың, койсоңчу жанды кыйнабай. Бул дүйнөдөгү баардык аял затыначы ушу силерден эркектерден бир вниманияңар жетпейт да.